Keyinki söz суроо берүү үчүн Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичке берилет. Исхак Абсаматович, куттуктайм сизди, комиссиянын жетекчиси болупсуз. Бирок жана өзүңүз айтып атасыз го башында элечи, өксүк өзүн алат деп эле Масалиев үчүн дей бербең. Себеби дегенде бүт Масалиев болмоктон Ешматов болсо дагы ал жерде 3 орун басар болсун дегенден кийин орун басар боло бериш керек. Масалиевди караш үчүн болбойт аларчы. 20 мүчө болуп аткандан кийин ошо 3 болгон жакшы болот да. Анан кийин дагы бир маселе сизге суроо. Өткөндө бир жанагы жыйын болуп комитеттин. Ошондо өзүнүн жанагы каршы пикирини айта албай, өзүнүн сунушу өтпөй калып, анан кийин башкалары макулдош берип койгондон кол койбой койду бир коллегабыз. Билесиз да. Кийин ушул комиссиянын аягында сиз дагы кол койбой жүрбөйсүзбү анан? Мен түшүнбөдүм. Ким каршы чыкты, ким кол койбой койду? Жок, кийин ушул комиссиянын сиз каршы чыгып калган болсоңуз, эгерде башка мүчөлөрү көпчүлүгү бардыгы добуш берилип бүткөндөн кийин ушул протоколдун жыйынтыгына кол коесузбу? Дагы кол койбой жүрбөйсүзбү сиз дагы? Шайырбек Кыдыршаевич, ар бир депутаттын өзүнүн эрки бар. Комиссиянын төрагасы болобу, комиссиянын мүчөсү болобу, эгерде өзүнүн көз карашы болсо, алар бир өзү тарбиясына ылайыктуу иш кылат да. Принципиалдуу түшүнбөстүк болсо, төрагалыкты тапшырганга мен даяр болом. Эгерде бир багытта болсо, сиз айтканда мен түшүндүм. Комиссия көпчүлүк ушундай чечим туура деп тапса, мен ал чечимди окуп бергенге милдеттүү болом. Ал эми өзүмдүн пикиримди ошол жерде айтылган протоколго эгер башка болуп калса, мен ошол жерде айтам. Ал жерде макул болобу, же болбосо каршы болобу, көпчүлүк добуш берилгенден кийин комиссиянын төрагасы катары сиз кол койгонго уктуусуз да, милдеттүүсүз дагы. Ошон үчүн кол коесуз да баары бир. Милдеттүү болом. Ооба, ошондо сурайт дегем. Кийинен кийин кол койбой жүрбөйсүзбү дегеним. Башкалар окшоп. Шайырбек Кыдыршаевич, ишти баштайлычы. Рахмат. Алдын ала коркутуп койсоңор, мен кантип иштейм? Коркпоң, сиз коркотон адам эмессиз. Тамаша.